Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Менин атым Батма, ден соолук долбоорунун менеджерімін. Биздин ден соолук долбоорубуздун негизги киришүү сабагы толук ден соолук деп аталат. Бүгүн сиздерге биздин биринчи видео сабагыбызды тартуулап жатып, бул сабакты толугу менен көрсөңүз, калган сабактарыбызды да түшүнгөнгө жардам берет деп ишенебиз. Толук ден соолук деген эмне? Толук ден соолук дегенибиз бул биздин жашообуздун баардык чүрөсүндөгү ден соолук. Бири-бирибиз менен болгон мамилелерибиздин ден соолугу, сезимдерибиздин, руханий жашообуздун жана физикалык денебиздин ден соолугун айтабыз. Кантип толук ден соолукка ээ болсо болот? Бул жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Көбүнчө бул суроого адамдар мындай деп жооп беришет. Акчаң жетиштүү болсо, баардык нерсең бар болсо, тилегең теңиз болсо, жакшы жашасаң, анан бул ошондо биз толук ден соолукка ээ боло алабыз деп айтышат. Анда мындай суроо пайда болот. Эмне акчасы көп кишилер, баары нерсеси жетиштүү адамдар оорубайбы? Биздин толук ден соолугубузду эмнеге салыштырсак болот? Мисалы, бул отургучту алсак, бул отургуч биздин толук ден соолугубузга салыштырууга аябай туура келет. Толук ден соолук ушул сыяктуу, ушул отургуч сыяктуу эле 4 негизге негизделген. Бул биринчиси бул физикалык ден соолук, бул биздин денебиздин ден соолугу, эмоционалдык ден соолук, социалдык ден соолук жана руханий ден соолук. Эгерде биздин ушул толук ден соолугубуздун негизи болгон бир негиз эле жабыркап калса, анда биздин толук ден соолугубуз дагы жабыркайт. Биздин физикалык ден соолук дегенибиз эмне? Ал эмнелерден көз каранды. Физикалык ден соолугубуз бул биздин толук ден соолугубуздун бир негизи болуп эсептелет. Бул биздин денебизге кылган мамилебиз. Мамилебизге көз карандылуу болот. Туура тамактануу, туура эс алуу, өз убагында медициналык жардам алуу, жакшы жашоо шарт, ошол сыяктуу баардык денеге эмне керек болсо, ошонун баардыгы биздин физикалык ден соолугубузга таасир берип тургандыктан, биздин ден соолугубуз ошол нерселерден көз каранды болот. Социалдык ден соолугубуз бул дагы толук ден соолугубуздун бир негизи болуп, бул биздин адамдар менен айланабызда курчап турган биздин жакын кишилерибиз менен, досу жарыбыз же жөн эле чогуу иштеген кишилер менен, бизде коомдогу адамдар менен болгон мамилебизге байланыштуу болот. Социалдык ден соолугубузга ошол нерселер таасир берет. Андан кийин биздин эмоционалдык ден соолук дегенибиз бул биздин сезимдерибиздин ден соолугу. Биздин сезимдерибизге карата кылган мамилебиз, сезимдерибизди ачык чыгаруу, ачык айтуу, өзүбүздү өзүбүз кабыл алуубуз, бизди адамдардын кабыл алуусу, ошолордун баардыгы биздин эмоционалдык ден соолугубузга таасир берип турат. Андан кийин биздин ден соолугубуздун эң негизги бир маанилүү негизи болуп эсептелген бул биздин руханий ден соолугубуз. Руханий ден соолук деп биз эмнени айтабыз? Руханий ден соолук бул биздин жараткан эгебиз менен болгон мамилебиз. Биздин ички жан дүйнөбүздүн ага болгон тартылуусу, аны таанып билүүсү, андан көз карандылуу болуусу, жана ошондой эле биздин руханий билим алуу, таалим алуу, Кудайдын алдындагы ага жаккандай жашоо деген сыяктуу нерселердин баардыгы биздин руханий ден соолугубузга чоң таасир берет. Биздин толук ден соолугубузду негиздеген ушул 4 бөлүктө тыгыз байланыш бар. Ошол 4 бөлүктүн бирөөсү эле жабыркаса, калган бөлүгү да жабыркап, бири-бири менен тыгыз байланышта болгондуктан, биздин толук ден соолугубузга аябай чоң таасир берип турат. Мен силерге азыр жашоодон бир үзүм окуя айтып бергим келет. Ушул окуядан карап көрөлү. Чын эле алардын кандай байланышы бар экенин көрсөк болот. Аял күйөөсү менен урушуп атат. Анан күйөөсү ачууланып, аялына аябай катуу айтып атат да, сен кежир, тил албас, ушундай кежир болгондугуңдан сенин балдарың дагы
кежир, тиле албайт, өзүңө окшош, сенин тарбиялаган балдарың деп аябай күйөөсү аялын басынтып, ушинтип тилдеп салгандыктан аялы ызаланып, капа болуп, уйлап, анан Кудайга наалып баштады. Кудай, сен мага эмнеге ушундай тиле албас кежир балдарды бердиң эле деп анан ыйлап башын кармап отуруп калды. Анткени анын башы ооруп чыкты, стресс болду. Эми ошол жерден алардын бири-бири менен болгон мамилесинин алардын ден соолугуна тийгизген таасирин, алардын сезимдерине тийгизген таасирин жана ошондой эле жараткан эгеси менен болгон мамилесине тийгизген таасирин көрө алдыңыздарбы? Бул жерде алар канчалык тыгыз байланышта экенин көрсөк болот. Силер өзүңөрдүн жашооңорду карап көргүлө. Ушундай ситуацияларда эгерде байкап көрсөңөр, алардын дайыма бири-бири менен байланышы бар. Эгерде силердин жөн эле туура эмес тамактануудан же кандайдыр бир себептен денеңер, физикалык денеңер жабыркап калган болсо, ооруп турсаңар, башка бирөөгө жакшы маанай менен сүйлөй албайт же болбосо балдарына катуу тийип, ачууланып, бул болсо мамилелердин, физикалык ден соолуктун жабыркасына алып келет. Эгер сиздер биздин ушул сабагыбыздан толук ден соолуктун ошол 4 негизи болгон ушул жашообуздун 4 бөлүгүндөгү тыгыз байланышты көрө алган болсоңуздар, анда биздин кийинки сабактарыбыз эмне үчүн ошол ар түрдүү темаларда болгондугун түшүнө аласыңар деп ойлойм. Анткени биздин максатыбыз адамдардын толук ден соолукка ээ болушуна жардам берүү. Ошондуктан биз сабактарыбызды бир эле физикалык ден соолукка кам көрүү же ар кандай оорулардын эле алдын алуу эмес, мүмкүн биздин мамилелерибиздин, сезимдерибиздин жана жараткан эгебиз менен болгон мамилелерибиздин ден соолугуна дагы кам көрүү болгондуктан көбүнчө бизде ушундай темада сүйлөшөбүз.